Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо. Негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай, биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар. Билим алуу ийне менен кудук касканга барабар, ким билет теле долбоорун көргөн 30 мүнөттө акылдуу болуп калганга барабар. Саламатсыздарбы? Мен Урмат Карачев. Бул ким билет интеллектуалдык акыл таймашы. Кыргыз эстрадасынын жылдыздары, же болбосо ырчылар, аткаруучулар Гүлназ Чыныбек кызы жана Кейжи Элмурат. Саламатсыңар, кандайсыңар? Жакшы жүрөсүңөрбү? Саламатсызбы? Биздин таймаш мектеп программасын алкаганда болот. Азыр мен биринчи баштардын алдында бардык биздин ушу оюн катышуучуларына бере турган суроолорум бар. Мисал үчүн Гүлназ мектепте бүткөнүнө канча жыл болду жана мектепте кандай окуган и кайсы сабакты жакшы окуган? Мен мектепте бүткөнүмө бир топ жыл болуп калды. Азыр айтсам жашым билинип калайын деп. Анан жакшы эле окуучу болчумун негизи. Анан кыргыз тил адабиятынан көбүрөөк басым жасап окуйт болчумун. Анткени атам менен апам кыргыз тил адабиятчы да, мугалимдер. Мугалимдер, Мугалимдердин кыздарымын, кызымын. Сон. Ушундай эле суроо, мектепти бүткөнүнө канча жыл болду жана кайсыл сабакты жакшы окучу? Элмурат. Мен 2004-жылы бүткөнмүн. Ошондо 16 жыл болуп калды. 16 жыл болуптур. 4 жыл болуптур, 20 жыл. Мен окуган мектеп абдан күчтүү болчу. Чын айтканда мен 2 жолу айдалып кетип, кайра даярданып келип, өзүм өчөшүп, раматылык тайтамдан көп сабак алып, шилдеде баягындай жүндү тонду кийип алып, чапан. Кайра даярданып барып тапшырып өткөм себеби интернат гимназия болчу биздики. Өзүнүн чоң орду бар, Куршаптагы номер 14-чү Таңатаров атындагы гимназия болчу. Ошол жерде жатак мектепте жатып, жатаканада. Ошол 1-2 сабактан 3 чыгып калган, алдын ала айтып коеюн. Математикадан 3 чыгып, такыр 4 болбой койгон. Анан англис тили боюнча. Англис тилден, 2 сабактан 3 чыгып, себеби ал жерде 1-3 чыкса айдалат болчу. Мага дагы бир мүмкүнчүлүк берип, 2 сабактан 3 чыгып анан узатышкан. Мен Шаңдык болчу барбы? Азырга чейин көз алдымда турат. Боюм аябай кичинекей бала болчумун. 5-класстан тапшырат. Ага чейин Красный маяк деген өзүм айылымда мектепте окугам, Төрөгелдиев деген. 5-класска чейин, 5-класска чейин. Анан мындай чоң чемоданым бар эле, ошону көтөрүп алып жөнөйт элем. Айылдын баары билет эле. Бул кетти. Кетти деп, ошентип 5-классында үйдөн чыкканмын. Негизи көчөгө. Ошо боюнча көчөдөбүз. Бирок мектепте кайсыл сабакты аябай жакшы көрүп? Мен чынын айтсам ошол 2 жолу айдалгандан кийин оюма бир пикир келди. Демек мен мындай психически алышым керек экен дедим да. Маданият жагын ошол мырза жигит конкурсу болобу, кыскасы маданий иш-чараларды ошо гимназиянын даңкын көтөрүп, зоналык, райондук, областтыктарды кое берген эмесмин. Кандай мындай иш-чара болбосун, баары ырдап, сүйлөп, мындай бийлеп, иш кылып болгон жерден өзүңүздү көрсөтчүсүз. Анан эң кызыктуусу ошол интернатта алган билимим менен университетте кыйналган жокмун да. Себеби университетте мен таң калтыра алышкан жок да. Мындайча айтканда, ошол эле сабактарды окудук, Ошол эле сабактар. 3-курска чейин негизинен ошол эле сабактар, гуманитардык сабактар. Жакшы, эң сон.
Анда биз оюнду баштайбыз. Оюндун шарты төмөндөгүчө болот. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Подсказка керек боло турган болсо, агай деп койсоңор, мен подсказка айтып турам. Агай деп койсоңор. Эки жакка тартыш жок. Эки жакка тартыш жок. Агай деп койсоңор, мен подсказка айтам. Жок дейт. Сиз атаандаш боло алдыңыз го. Жок, эми сага көңүл кыз баласында сага интерес кылып калышы мүмкүн мисалы. Бири-бирибизге жардам беребиз. Бизер чоң оюн жаралып кетиши мүмкүн. Анда биз баштап көрөлү, Биринчи раунд 15 суроо берилет. Колдон келишинче шамдагай кнопканы басканга аракет кылабыз. Кнопканы баспай жооп берсеңер, анда ал жооптун упайы эсепке алынбайт. Өтө кооптуу суроолор жок. Көп суроолор жок, оңой эле суроолор беребиз. Мектеп программасынан алынган суроолор. Анда биринчи суроосу мындай экен. Эң жогорку кино сыйлык эмне деп аталат? Мен момисинен бас. Оскар. Оскар деп аталат. Элмуратка эки упай бердик. Мен чыдабайм. Мен колумун үстүнөн басты да, ошондой мен сиздин жообуңузду жооп бериңиз деген. Тез басканга аракет кылабыз, Кийинкиси Честно. адамдын өздүктүгүн Азыр бир мүнөт чечип алалы, нечеси Жарабайтпы? Мен азыркы жоопту Гүлназга бердим. Как мырза катары бердим. Макул. Ыраазысыңбы? Мындан баягы честно ойнойсуңбу? Жок, мындай сүйлөшүп алалым да. Сүйлөшүп ал, чечип алалы. Жок, сиз бастыңыз, сиз жооп бериңиз деп айтат окшойт деп мен унчукпай турдум эле, сиз сразу жооп берип койдуңуз. Андай жооп кабыл алынбайт деди эле. Эми распоня түшүнүктүү. Анда биринчи жоопту биз Гүлназга бердик. Гүлназга эки упай берилдик. Элмурат болсо мындай мырзалык кылып мен ал жоопту берейин деди. Экинчи суроо мындай экен. Адамдын өздүктүгүн далилдеген документ. Паспорт. Паспорт. Элмуратта эки упай бар. Кийинки суроо. Бир кылымдын бир чейреги канча жыл болот? Гүлназ 25. 25 жыл болот. Кийинки суроо. Илимдердин ханышасы эмне? Математика. Гүлназга дагы эки упай беребиз. Мындай эле кармап коет. Кийинки суроо мындай экен. Иттер менен алектенген адамды эмне деп коет? Же болбосо? Ит буруш деп коет. Же болбосо ит менен алектенген профессияны эмне деп коет? Ооба, мен билет элем. Айтам да. Унутуп калдым. Мен айттым. Унутуп калдым. Подсказка, агай. Подсказка Башкы көрөлүм. тамгасы К. Экинчи тамгасы. Өзү канча тамгада турат? Кинолог. Кинолог. Гүлназга эки упай бердик. Бирок эске алып подсказкалар аркылуу алып атпайбы? Жок, зато мен суранып калдым. Агай деген сураныш чыкса мен Шундай подсказка Жок, мен айтып муну берем. билет элем. Себеби жана журналист болуп иштеп жүргөндө военный кафедраларга барып съемка тартканда ошолор кинолог анан мындай да айткан. Ит баккандар да, ит тарбиялагандар да кинолог деп коебу. Ит аткандарды. Ит аткандарды? Ит атар. Ит атар деп эле коет, ит аткандарды. Кийинки суроо мындай экен, 6-чы суроого жеттик. 20-чы кылымдагы футбол королу. Пеле. Пеле. Барбы? Элмуратка. Упай барбы? Ооба, бар. Элмуратка эки упай бердик. Жарыялап коем ошондой. Кийинки суроо. Жаралап турам. Кийинки суроосу мындай экен. Деңизден соккон желдин атын эмне деп айтат? Айттым. Мен эстегичи. Агай. Жок. Эй, Башкы тамгасы. биринчи өттүң да. Башкы тамгасы Б. Борон. Бар. Жок, неме да? Деңизден соккон желдин Ооба. атын эмне деп айтат? Жанагы Титаникте барабы ушу сөздү колдонушат, а? Эмне ооздор Жок, кыймылдап? баягы электр айсбергге сүзгөндө ошондо ошо шамал ошол алып барган болчу эле да. Деңизден соккон желди бриз жели деп коет экен. Кийинки суроо. Бриз деген духи бар. Космосто эмне себептен ширеңке күйбөйт? Эме? Басымдуулук жок. Тескеринче аякта басымдуулук Же бийик. эме мындай жыш. Басымдуулук, жыш, басымдуулук наоборот.
жоопту жарыялап коеюн. Меники тууралып калды. Космосто басымдуулук жок дагы мындай тактап айтсак, Стопкадыр уже выигрыш жарыялап койсоң. Космосто эмне себептен ширеңке күйбөйт? Басымдуулук жок, мындай тактап айтканда ал жерде эмне жок? Аба жок. Аба жок. Элмуратка 2 упай бердик. Кийинки суроо. Эң ысык материк. Африка. Просто мындан Вообще керемет оюн болот. Мен бул оюнду күткөн эмесмин. Африканы мен билет элем, урматтуу көрүүчүлөр, мен билет элем. Кол даярбайбыз, тилди абайлап колду даярдайбыз. Так, колдорумду да коебуз. Биз анда 11-чи суроого жетип калдык. Ага. Кийинки суроо мындай экен. Кайсы композитор 6 жашында өзүнүн концертин берген? Моцарт. Моцарт. Мен гасыда болчу. Силер мынашыңар керек. Колмасыда болчу. Оюндун мыйзамын оңдоп коюшуңар керек. Кандай түрдө? Даярдап турат, азыр Моцарт мен деле билем да, Моцарт. Жана деле ошондой болдук да. Африканы мен деле билет элем, сиз Шамда кайры кылып кеттиңиз. Анда айымды кылып сен бер анда упайды. Жок. Бере албайм. Жок, взаимопонимание Анда деген. эмне кылабыз? Окуучулар Бул суроonu жокко чыгарбайсың. Жок, кандай болбойт. бардыгы калыс болуш үчүн колду мектептегидей ордуна коебуз, мектептегидей. Анан кнопканы басабыз, Кийинки суроо мындай экен. Ыргытканда өзүнө кайтып келчү курал кандай деп аталат? Ыргытканда кайра өзүнө кайтып келчү курал кандай деп аталат? Айтың. Көрдүңбү? Айтың. Бул түртүлүү күчү. Түртүлүү күчү. Жок, эме. Буй кетеби? Мен айтам, мен ага. Бунда шанс кетти. Бумеранг. Бумеранг Гүлнаска 2 упай беребиз. Кийинки суроо мындай экен. Кыргыз тилинде канча жөндөмө бар? Мына азыр экөөсүң бастык. Мына мен 6 жөндөмө бар. 6 жөндөмө бар. Меники- Атоочулук, барыш, табыш, жатыш, 6 чыгыш. жөндөмө бар. Жарыялап койгула. Элмуратка 2 упай бердик. Эми нааразы болбоду эми. Жашоо нааразы. Жок, биринчиден мен колдун алдында турат. Мен билем Биринчи сен бастым кыргыз эле. тилчисиң, бул суроого жооп берсең уят сен. Экинчиден сиз сөз келгенде жооп бербейсизби? Достор, бул Ага, биринчи эле раунд. жок. Эми Гүлназ мындай да, Бизде мына дагы 3 раунд бар. Ага. Ошон үчүн сарсына болбой эле ойной берсек болот. Кийинки суроо мындай экен. Европанын так ортосунда жайгашкан өлкө? Мен Грекиядан кичине. Турция. Турция эмес. Агай. Бой. Жооп берүү кезеги Гүлназда. Жок. Мен агай дейм да. Мен Турцияны билем, за мост бөлүп турат Европа менен Азияны. Башкы тамгасы У. Украина. Украина Гүлназга 2 упай бердик. Бердим. Кийинки суроо 14-чү суроого келдик. Кайсы материкте өсүмдүк аз өсөт? Аз өсөбү же вообще өсөбү? Аз өсөт. Антарктидада. Антарктида. Вообще Гүлназга дагы 2 упай бердик. Анда эң акыркы суроо, бул жерде дагы шамдагайлыкты талап кылат. Гүлназ, неме, реально ойна. Колубузду ордубузга коебуз. Акыркы суроо, Ильяс кайсы ашуудан канатын кайрып алган? Толон. Долондон канатын кайрып алган. Мен бештештапмын. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтыраарын ушул сабактан көрө алабыз. Анда биринчи суроосу мындай экен. Эмне үчүн Япониянын ар бир жеринде музыкалык колонкалардан күнүгө музыка коюшат? Эмне үчүн Япониянын ар бир жеринде колонкадан күнүгө музыка коюшат деген суроо. Баскан көп деле роль ойнобойт да, О, туурабы? бияда ойнойт өзү жөпөрө. Күлкүлүү кылып, колдон бала. келишинче күлкүлүү кылып жооп бергенге Жок, аракет мен кылабыз. сеники кыскараак болот да, узунураак айтам азыр. Сиз узун айтсаңыз, ама идея келип кетиши мүмкүн. Мына мен жообун күрделдерди окуйм. Япондар мындай да, мен өзүм япон тили боюнча 3 жыл окугам да. Не окончено высшее образование депчи. Хаджиме меште ватакушу Элмуратсан томашмасу додзуэра шконе гайшмас. Өзүм жөнүндө кыскача түшүндүрүп бердим да, тааныштырып койдум ошого. Япондор
Деме да. Буларда чайский церемония деген бар. Чайдын өзүнчө рахаттанып ичет, гүлдөрдөн, кыскасы түрүнөн болуп ичет да. Ошон үчүн чай ичип атканда адам музыка уккусу келет. Мындай жан дүйнөсү мемиреп, мындай жан дүйнөсүн эс алдырыш үчүн музыка окуп жан дүйнөсү мемиреп, бул толук жооп эмес да. Жан дүйнөсү мемиреп, батын албай кетет да. Ошондон алар демеге жакын болот жанагындай скрипкагачы. Жай ойнотуп алып туруп чыгыш стилиндеги Скрипкага эмес го? Скрипка Мындай деген бир сен немеси бар. кыялдансаң скрипкага кир да. Скрипкага кир. Звук ошондон чыгат. Анан булар жана технологияга жакшы өнүккөндүктөн ар бир комнатка ажаткананын ичинен бери ошо зым аркылуу колонка коюшат. Мына ошол жерден жаңырат музыка. Аябай мындай абдан мындай акылдуу сонун жооп болду. Бирок немеси жообу туурабы, туура эмеспи? Жок, жооп туура эмес экен. Мындай дейт да. Мен дагы бир жолу Бул капел алдап коюп атканы билинди да. 3 балл берди. бирок Элмураттыкка айтканда мындай логический туура болду. Логический туура, мен просто жана айтпадыңар, башында туура жоопко 2 балл, туура эмеске 3 баллга иштедим. Биздин студияда коноктор мындай жакшы билишти, ошон үчүн Элмуратка биз 3 упай берели деп атабыз. Мен болду, менин шансым кетти. Ооба, биз Элмуратка упай бердик. Мен упай буга 3 мага 2 болушу мүмкүн эмеспи? эгерде туура жообун айтсаңыз анда. Эмне сурап атасыз? Бул жерде да жанагы Адилеттүүлүк керек. гендердик саясат ойноп атат. Мен ошону айтып атам. Барбы вариант десем, бул жыйынтык деп атам. Жообуңуз. Мен таарындым болуп жооп берем. Жооп жок. Жооп жок. Мойнунан байлап иштетесиз багай буну. Жок, бул логикалык суроо же? Таза. Тазасынанбы? Негизи биринчиден колонкадан өзүм музыка коюш үчүн колонка коет да, эмне чыгат эле башка. Анан экинчиден бул жан дүйнөнүн жан дүйнөнү негизи музыка эле дүйнөлүк саясат сала турган болсок, көп жакшы жакка тарбиялайт да. Анан жан дүйнөнү тарбиялоо максатында. Жан дүйнөнү тарбиялаш үчүн музыка коюп коюшат. Мына суроо мени таң калтырып атат. Музыка жан дүйнөнү тарбиялайт. Жок, анан ошо күнүң жакшы өтүш үчүн. Негизги туура жооп мындай экен, жөн эле ал колонкалардын жарактуулугун текшерүү максатында ар кайсы жерге колонкалардан музыка чыгарып турушат экен. Билесиңер да, ал жерде Японияда көп жер титүүлөр болот, цунами болот, негизи табигый кырсыктар көп болуп турат. Анан колонкалар аркылуу алар тревога берип турушат. Ошонун жарактуулугун текшериш үчүн колонкадан музыка коюп коюшат экен. Кийинки суроо, кийинки факт мындай экен. Келемиштер менен жирафтар төөгө караганда эмнесиз узак жашай алышат. Бул жамгыр тийбеген жер болсо жүрө берет. Жакындады. Жамгыр тийбеген жер болсо бул жакындады, демек 2 очко. Эми экинчи версияга өтөбүз. Экинчи версия. Келемиш өзүнүн жет атасын билбейт. Ушунусу менен айырмаланат. Келемиш өзүнүн жет атасын билбейт, ошон үчүн узагыраак жашайт. Сизде жооп барбы, Гүлназ? Мен так жоопту таба элекмин, бирок сиз жана биринчи айтканда пил дедиңиз эле, кайрадан кийин төө дедиңиз да. Пилден де сөз бар эле. Жакшы биякта масса бар да, болбосо азыр мен жемелемексиз. Пил жөнүндө сөз чыгат. Анан эмне мурунда айтып алдым? Элестетип алдым. Пилге кирип алгансың. Жөн, наоборот, суроо мындай тескеринче эмеспи? Төө өзү суу жок, көбүрөөк жашай берет да, берки экөөнө караганда. Кол чабуулар. Негизги туура жооп болсо, келемиш менен жираф төөгө караганда суусуз көп жашай алат экен. Биз жет атасы жок деп бизди күлдүргөн үчүн Элмуратка 3 упай беребиз. Ал эми суусуз жашай алат деген үчүн Гүлназга 2 упай беребиз. Туура жоопто майнап жооп да. Анда бул раундда бул жеңет да, бул күлдүрө берет. 3-чү суроого жеттик. Мындай дейт. 18-кылымда европалык айымдар каштарын кырдырып, анын ордуна эмненин жүнүнөн жасалган каш кийишкен. Менин уккан маалыматыма караштуу, бирок уккан деле эмесмин өзү.
эме күйөөлөрдүн чачынан жүн жасап Күйөөсүнүн чачын алып анан кашкабы? Сонун экен. Эч айкалышпайт. Эч айкалышпайт го. Аракет кылдым да ушу. зато күлүштү да сразу 3 очко бере бериң. Дагы күлүштү да. Сиздин жолуңуз. Мына гүлдүн үстүндө отурушат. Сиздин жолуңуз. 18-кылымда аялдар кашын кыргандан кийин сүлөөсүндүкүн кесишкен. Сүлөөсүндүкүн. Жок. Сүлөөсүнүн жүнүн кесип, Сүлөөсүндүкү кара эмес да, жарашпайт. уксаң мен айтып өтөйүн вариантын. Сүлөөсүнүн ар кандай цветтери бар. Сүлөөсүндүкүн кесип. Сүлөөсүнүн жүнүн кесип, азыр биз колдонуп аткан мындай ишээ ручкалар бар го, мындай. Мындай стеклянный ручкалар. Ал убакта баандай болгон да, үстүндө сыя куя турган болгон. Бирок ага жүндү майдалап кескилеп салганга мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Ана ошондой турбача болгон, ручканын жоондугунда турбачага салып. Бул мындайдын тактикасын түшүндүм, урматтуу депутаттар. Бул мындай экен. Ар нерсени ойнай эле чыгарып кетип атат да. Күлгөнгө чейин сүйлөй берет экен бул. Мен түшүнүп калдым. Мен оюм толук ачыкса мүмкүнчүлүк берчи сураныч. Жок, сен обычно айтканда ба, тез айтып коет да, оюнчу анан элдердин күлгөнүн күтө берет экен да. Мен телекөрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун деп атам да. Ошондо сиздин акыркы жообуңуз Акыркы жообум ошо мен ишени эле салыштырачы мына. Стеклянный эмеге майдалап кесип, ошонун ичине салган. Сүлөөсүнүн ичине салып, сүлөөсүнүн жүнүн ичине салып, анан эркектери биздин тил менен айтканда жанагындай деп коет. Өрүктүн ширеси болот. Өрүктүн ширесин ошо кыргандан кийин сразу ысыгында шыбашкан да. Шыбагандан кийин жанагы турба менен кашка точно үйлөшкөн. Түшүнүктүү. Үйлөгөндө жана ызышуусу жок, майда эме болуп туруп өзүнүн азыркы татуажга окшоп чыкканда көрүнгөн немелеричи. Мындай түп-түз болуп идеальный сонун Формасы прям формага түшкөн. Айырмалам ал жулунбайт дагы, карыса да түшкөн эмес. Себеби өрүктүн ширеси эң кымбат. Ширени жууса кетип калат. Менимче бул суроого дагы эки тараптан тең сонун күлкүлүү жооп чыкты. Ошон үчүн эки тарапка тең 3төн упай беребиз. Сизге тартат ага. Интересно. 18-кылымда европалык аялдар каштарын кырдырып, анын ордуна эмне чаптап алышкан десек, алар жөн эле чычкандын терисин алып туруп чапташып экен 18-кылымда. Кийинкиси мындай экен. Ява аралында аял күйөөсү ажырашаардын алдында эмне кылыш керек? Урушуп кетиш керек. Бул Ява аралында экен. Аял күйөөсү ажырашаардын алдында эмне кылыш керек? Бир нерсе кылып туруп, андан кийин анан ажырашыш керек экен да. Ява аралында аял күйөөсү урушуп кеткенге чейин баягы сүлөөсүндүн жүн эмеге коюп, эң акыркы штрихтер ошондой болгон да. Кашын кырыш керек аялын. Анан ошо точно үйлөй албай калганда анан ажырашып кетишет экен да. Сиздин тактикаңызды буруп алдым. Мындай болгон да. Жакшы. Сиздин жооп. Ява аралында мен туура жоопту билем, негизи тарыхый жооп да унуку, тарыхый окуя. Ява аралында мындай динге ишенбеген адамдар жашашкан да. Динден кабары жок, жок дегенде баягы ташка же уйга, пилге сыйынганда адамдар болгон эмес. Түшүнүксүз адамдар болгон. Алар мындай кылган. Ошол жерде жаратылышы дагы абдан картаң жер да. Катуу жер, таш сыяктуу жер. Аякта жер жемиш эмес, вообще жапайы дарак да өспөйт. Анан аялы менен күйөөсү ажырашыш үчүн ушундай бир ультиматум же шарт коюшкан, жерге сийип көрүшкөн да. Кийимдики орусча айтканда напор күчтүү адам ошол уткан. Жерди оюп кеткен. Эгерде кимдики жерди ой албаган болсо, ал менен келечегин көрө алган эмес да алар. Анда дагы астыга жашай беришкен,
Менимче бизде аябай кызыктуу сонун эфир болуп атат. Биз бул жоопко дагы эки тарапка тең 3төн упай бермей болдук. Ява аралында аял күйөөсү ажырашуунун алдында алар биринчи 5 тарак отургузуп, ал аны 100 күн күтүп, ал өсүп чыккандан кийин анан ажырашчу экен. Көрдүңбү? Бул ажырашпагандын амалы турбайбы, э? Анда эң акыркы суроого келдик. Мындай дейт: 1777-жылы Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Джерсиде эмне кылган эркектерди аскер кызматынан бошоткон? Өзүм маданият эле отурайын деген. Намыстуу. Аскер кызматынан жерди оёсу деген. Эмет ошентип зара ушаттырып көргөн, анан кийин кимики Солдаттарга ошол убакта 77-76 жылдары ачарчылык болгон. Америкада дагы болгон. Америкада дагы. Анан солдаттар ачка калат. Кандайдыр бир жол менен ошол жагдайдан алып чыгып кетиш керек болду. Себеби мамлекетти кайтарган солдаттар. Түшүнүктүү. Анан Бул чал 4-5 чөжөсү менен тоок көрүп калат. Ошону карма багып, мен цифрасынан адашпасам 44 күн баккан. 44 күн багып, анан бул эмени ойлоп, жанагыны ойлоп тапкан. Көп айтат го тоокту. Инкубаторду ойлоп тапкан. Анан ошентип бул KFC-ни жолун таап алат да. Жарым килограммдай. Жок, жарым килограммдай ун таап алып, ошо тооктордун буттарын терсинен бери сыйрыбай туруп пиширип көргөн. Бул бардык солдаттар таң калтырган. Ошондон кийин кимде ким ошондой KFC жасай албаган эркекти эркек эмес деп чечип коюшкан. Элмураттын жообуна биздин студияда коноктор күлдү, ошон үчүн биз оюндун шарты боюнча туура мындай биздин студияда коноктор күлдүргөн биздин оюнчуга 3 упай берчүбүз. Негизги туура жообу мындай экен: 1777-жылы Нью-Джерсиде кандай мырзаларды аскердик кызматтан бошоткон десек, тузду казган мырзаларды аскердик кызматка алчу эмес экен. Аны ал мырзалар бошотпойчу экен. Туура жообу ушундай экен. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо 3-чү раундга келдик. 3-чү раундда 1 мүнөт убакыт берилет. 1 мүнөт убакытта ким канча көп сөз окуса, ошол оюнчуга 5 упай беребиз. Анда биринчи биз Гүлнастан баштайт экенбиз. Гүлназ, даярсыз? 1 мүнөт убакытты биз даярдап койдук. Анда даяр болсоңуз 1, 2, 3 баштадык. Дал ушул 20-кылымдын кырынан сер салганыбызда өткөн доордун чытырман дүйнөсү бизге өң түсүн анча таанытты элек. Кантсе да ошол ар нерсени укура тааныш үчүн акыл эс баамы паста эмес, эч болбогондо бийигирээк кырдан байкоосу үзүр берер. Деле эки аяктуу жумур баштуу жаныбар жер жүзүнө пайда болгондон бери ошол акыл эстин үзүрүндө байкоо жүргүзүп, кишилик касиетин сактап келатат деңиз. Мындагы эң баалуу жагдай киши ошо өзүнүн адегенде эмгектенгенин, тамтың басканын эч таанбайт. Таануу мындай турсун, ал ошол периште чагын сүйкүмү менен эстеп, мен да бала болгонмун деп сыймыктануу менен күлгөн чагын көксөйт. Ал дагы өмүрдү күрдөөлүү жана кызыктуу өтүшүнө ошол күлгөн өмүрү берет. Баскан жолун танган же аны эле салбай унуткан ага текебердик менен караган киши ал баардан мурда өз дүйнөсүн рухий жактан ач калтырат. Өзүн өзү тарбиялоо өзүндөгү кемтикти жоюу жолунан келбей, жетилдим, көптү билемин деген курулай менсиндүүгө алданат. Туура окубагандык акыл эсти чектери анык. Бирок ал акыл эстин оңгу сапатынын чектелиши эмес, турмушка, болмушка, тагдырга деле кубаныч менен кайгыга өмүр менен. Урматтуу көрүүчүлөр, экинчи кезек болсо Элмурат мырзада 1 мүнөт убакыт берилет. Анда даяр болсоңуз 1, 2, 3. Жөдө даяр болуп отуруп,
эфирдин жүрүшүндө айтып койчу, мындай программа жагып атат мага. Сен балалык кезим, мектеп кезим сага деле жагып атабы? Жаккандай сезилип атат да. Эми старт бере бергиле. Экинчи кезекти Элмурат мырзага беребиз. 1 мүнөт убакытта канча сөз окуурун азыр баарыбыз чогуу көрөлү. Даяр болсок, 1, 2, 3 баштадык. Дал ушул 20-кылымдын кырынан серп салганыбызда өткөн доордун чытырман дүйнөсү бизге өзгөчөсүн түсүн анча таанылы элек кантсе да ошол ар нерсени нукура тааныш үчүн акыл эс баамы паста эмес болгондо бийигирээк кырдан байкоосу үзүр берер. Деле эки аяктуу жумуш баштуу жаныбар жер жүзүндө пайда болгондон бери акыл эстин үзүрүндө байкоо жүргүзүп кишилик касиетин сактап келаткан деңиз. Мындагы эң баалуу жагдай киши ошо өзүнүн адегенде эмгегине тамтын басканын эч таанбайт. Таануу мындай турсун, ошол периште чагынан сүйкүм менен эсептеп, мен да бала болгонмун деп сыймыктануу менен ошол күлгүн чагын көксөйт. Алдыдагы өмүрдү күрдөөлдүү жана кызыктуу өтүшү ошол күлгүн өмүрдү деп берет. Баскан жолун танган же элес албай унуткан ага текебердик менен караган киши ал баардан мурда өз дүйнөсүн рухий жактан ачык калтырат. Өзүн тарбиялоо жетилди. Туура окубагандык, акыл эсти чекти анык, бирок 3-чү раундда 1 мүнөттүн ичинде Гүлназ 171 сөз окуй алат экен, Элмурат болсо 151 сөз окуйт экен. 3-чү раундда 5 упайды биз Гүлназ айымга тапшырдык. Так, даярбыз, Даяр болсок анда экранда көрсөтүп коюңуздар. Баштадык. бамбук, Элмурат мырзага 2 упай бердик. Кийинкиси кызыл чие. Кызыл чие эмес, карагат. Карагат эмне болот? Кара болот ал. Карагат. Карагатны. Чие. кызыл чиеге 2 упай бердик. Элмуратка. Кийинкиси Кактусио. кактус бул. Кийинкиси Түрп. Редиска. Жок, түрп эмес. Редиска. Жок, муну биз күнүмдүк тамакка да колдонобуз. Салатный листья. Салатный листья эмес. Айтпанда. Лавровые листья. Жок, лавровый лист эмес. Кызылча. Капуста. Капуста эмес, кызылча эмес. Бирок кыдан башталат. Жакындатыш агай. Мындан пюре жасасак болот. Байыру. Картошка. Картошка. Атайын крупный план кылып койуп турду. Гүлназга 2 упай бердик. Анда кийинкиси Непонятно болуп калат экен, а? Белгисиз болуп калат экен да. Бул деңиз деңгээлиндеги жануу немелер. өсүмдүктөр. Неме да? Не было? Деңиз ызычуулары. Так жол экен. Бу жерде күлдүрүш максат эмес экен. Өзү турушу күлгүлүү болуп атпайбы? Муну мухоловка деп коет экенбиз. Анда кийинкиси Туура эле. Бул гүл. Папоротник. Папоротник. Гүлназга 2 упай бердик. Бүт да? Дагы бирөө бар. Кийинкиси Сабиз. Лагманга кошулат же сабиз? жок, сабиз эмес. Лагманга кошулат. Сыдан башталат. Сиз ансеңиз мен эсеги чейин кетип калып. Лагманга кошулат, лагманга. Паника алдырбаңыз, урматтуу Элмурат мырза. Стоп кадыр, азыр атынан унутуп койдуңуз жана сенчи. Экинчи тамгасы айтып койсуң. Бул жыттуу чөп да? Туурабы? Неме да бул? Экинчи тамгасы. Экинчи тамгасы Е. Чүп. Селдирей, Селдирей, Элмурат мырзага да 2 упай бердик. Кийинкиси Уйгак о. Уйгак. Уйгакты мен Кийинкиси Оюн башка койбой турайын. Мына албаңдар. Сиз саясатчылар экенсиз. Орто окуп билсек масалы. Муну неме да? Айтың. Сарайван. Чичирканак. Гүлназга 2 упай бердик. Анда эң акыркы сүрөттү көрсөтөм. Ортого кол реал турат бул. Эң акыркысы Тыт. Тытпа. Жок, тыт эмес да. башкы тамгасы Моюнсун өрөт. Э. Экинчиси. Эмен.
Эмирен. Эрмен. Эмирен oğlum men. Эмирен oğlum. Урматтуу көрүүчүлөр, буюрса биздин оюнубуз соңуна келип жетти. Биздин оюнга келип катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Анан сиздерге бир суроом бар. Бул проект боюнча, биздин долбоор боюнча оюңар кандай? Эмнеси жакты, эмнени эстедиңер? Ошол тууралуу кыскача ой айта кетсеңер. Мага дагы аябай жакты негизи. Себеби баягы адам баласынын жашоосундагы эң таза, баяу сезимдер балалык кезде болот да. Анан азыр мен мына жерде отуруп эфирден дагы көрөм, кандай өзүм алып отурганымды контролдой албай калдым. Чынында эле ошо окуучулук кездерге барып калгандай болуп, ошол сезимдер менен коштолуп, атаандашып, чыдабай кетип, ошондой сезимдер болду да. Бираз эмоцияга алдырып койдуң, бирок ооба. оңдоп кетти калган. Жакшы болду да. Жок, ошо негизи ошол кезге түшүп калгандай сезим күн жашоодо боло бербейт да. Ошондой сезимге бүгүн коштолдум да. Анан учурдан пайдаланып, сөзсүз мектепте классташтарыма салам жолдойм, классташтарымды эстедим. Анан 1-класстан 4-класска чейин Төлөнбай Машапов деген мектепте билим алгам. Чоң рахмат айтам. Анан ушундай тең чыгып, Таңатаров гимназияда окуган KJ Элмурат ага менен гимназист менен сыймыктанып, анан ошо тең чыкканыма да салым кошкон. 5-класстан 11-класска чейин Камилжан Райымбеков атындагы мектеп гимназиясынын жалпы мугалимдер жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Биз сиздерди жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Бар болуңуздар. Сонун. Бүгүнкү эфир Гүлназ менен болот дегенде мен эч качан каршылык көрсөткөн жокмун, тескерисинче сүйүндүм. Ушундай эфирди күткөнбүз. Себеби чын айтканда Гүлназ айткандай балалыкка барып келдик. Мен силерге ийгилик ишиңерге. Анан дагы бир сунуш бар эле. Ушул программага депутаттардан чакырсаңар экен негизи. Өтө тонкий болгону менен, позитивдүү болгону менен бул жерде ойлоно турган нерселер бар. Көрүүчүлөр ойлонот, кимдин деңгээли кандай, кимдин билим деңгээли кандай бүт. Кыскасы мен рахаттанып эле отурдум. Канча убакыт өткөнүн деле билген жокпуз. Экөөбүз азыр вообще башка жакка барышыбыз керек. Ал тема жок уже. Барбайбыз. Жок. Силерге ыраазычылык. Негизгиси бул ушул программа адамдарды жакшы жакка үндөп, бизден келаткан кийинки муунга дагы чоң сабак. Азыркы учурда интернет онлайн баары болуп атпайбы? Көп нерсе үйрөнүшүү жагы бар. И ошол менен катар позитив дагы 1100 экен. Жалпы оюндун жыйынтыгы менен урматтуу көрүүчүлөр, Гүлназ айымда 37 упай бар, Элмурат мырзада дагы 37 упай алып калды. Ошо менен бүгүнкү оюнда эч тараф уткан жок, достук жеңди десек дагы болот. 37 тең чыктыңыздар. Менимче эки тараптын тең чыкканга байланыштуу бул белекти биздин ушул студиянын көркүнө чыгарып аткан Гүлназ айымга тапшырсак, сиз каршылык көрсөтпөйсүз. Безусловно. Каршылык көрсөтпөйсүз. Мындай температура өлчөй турган. Бул жерде болсо Сеннамед деген медициналык борбордун атынан ичинде менин иштешин жакшырта турган, организмди тазалай турган жана иммунитетти көтөрө турган витаминдер бар. Мына ушунун баарын Гүлназ сизге тапшырабыз. Биздин Сеннамед медициналык борбордун атынан чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, ошентип бүгүнкү биздин таймаштагы эң кызыктуу таймаштагы соңуна келип жетти. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Эмки жумада көрүшкөнгө чейин аман эсен туруңуздар. Бул Ким билет интеллектуалдык таймашы. Мен Урмат Карачев. Көрүшкөнчө. Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы?
бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Андыктан эч тартынбай биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар.